100 сомдон эле сатсак минимум миллион сом киреше табат. Ошо бир үй бүлө. Бар эле мун сурайт, нан сурайт. Өкмөт жардам берип айтат дейт. Келгиле мына өкмөттөн эми легкий промышленность менен уже атаандаштык кыла албай калдык өзбектерге мына мен. Салам алейкум достор. Мына карантиндин башталганына 2 апта болуп калды. 2 аптадан бери көптөгөн могул кум жардам боюнча иштеп, бир 200дөй жакыр жашаган үй бүлөлөрдү көрүп бир ойго келди да. Могул негизи эле кыргыздар көпчүлүгү 80% дээрлик 80% азык түлүк жактан кризисте жашайт экен. Негизи эле башынан эле мына карантинге чейин эле кризисте жашайт экен. Эмне дегенде күнүмдүк оокат кирешеси баягы эле күнүмдүк оокатка кетет. Анан мына көп жыл массивтерге барып, Калыс Ордо, Мурас Ордо тетиги бардыгын жыл массивтерди көрдүм. Огородтору жөн эле бекер эле турат, пустой эле турат. Анан барсаң эле азык түлүк жок, нан жок, ун жок, суу май жок деп эле суранган адам көп да, аябай эле көп. Эми алар түшүнсө болот, кээ бирлери действительно жалгыз бой, жесир, анан жетим балдар, ал жагынан сөз жок, бирок негизи эле кыргыздар биз жерге жок экенбиз. Ошого себептен мына бизге бир сыноо келди, чоң сыноо. Коронавирус деген бул бер жагы эле, бул апаттын учу эле. Мындан кийинки келаткан кризис келатат. Кризис кандай болот? Мурдагыдай там финансовый кризис, ипотечный кризис, же болбосо банковский, финансовый, промышленный кризис эмес. Бул продовольственный кризис келатат бизгечи. Анан мен мына адистердин сөздөрүн угуп, эки жагын карап ойлонсом, биз азыр өтө эле глобализация, анан урбанизация болуп кетпедиби? Адам баласычы. Адам баласы урбанизация болуп кетип, шаарларга толуп алды. Шаарларга толуп алып, көп ооруларга азыр тез таркап аткан ошол бирден бир себеп. Ошондуктан мен мына бүгүн 2 күндөн бери дачага келип, кичине эс алып, өзүмдүн мына 4 сотук жерими иштетип атам. Бул жерге алма, бак, черешня, алча, карагат, алмурут, ушундай нерселерди негизи бар болчу, дагы жаңылатып, тигип, жер тээп, даярдап, могул ушул жок дегенде бир өзүм үй бүлөмө ушул жерден азык түлүк кризисинен алдын алуу максатында ушундай кылып атам. Анан досторго баардыгына кайрылат элем, кыргыз элине. Бар эле мун сурайт, нан сурайт, өкмөт жардам берип айтат дейт. Келгиле мына өкмөттөн көчөт сурайлы. Көчөт, урук сурайлы, жана пестицид, дарыларын сурайлы, жер семирткичтерди сурайлы. Эмне дегенде районный управление агрохозяйства деген бар. Ошол жерде кампаларында көчөттөр, уруктар чирип кетип атат. Эмне дегенде иштеткен адам жок. Азыр ар бир кыргыздардан жери бар. Айылында болобу, тоосунда болобу, бирок үлүш жери бар да, гектарлап жери бар, 50 сотуктап жери бар, жок дегенде 10 сотук жери бар айылдарында. Ошол жерлерге мына мен сунуш кылат элем Абдулла Ташиевичтин кеңеши мененчи. Ал киши менен да бүгүн сүйлөштүм. Черный смородина тигели, массовый. Кыргызстан баары карагат тигишибиз керек. Жөнөкөй эле баягы биздин карагат эмес. Мондай европейский сорту бар экен, капкара, анан мондай чоң болот экен, алчадайчы. Ошону тиксек, биз деген мына дүйнөнү камсыз кылып, бир эле смородина менен экспортко дүйнөнү алып коет экенбиз. Экспорттун потенциалыбыз аябай жогорулайт. Биз уже мондай кийим тигип, эми легкий промышленность менен уже атаандаштык кыла албай калдык өзбектерге. Мен ассоциацияны түзгөнмүн, надомниктердин. Ал жерде конкуренция кылыш өтө кыйын. Ошондуктан биз жок дегенде 10 сотуктан болобу, 5 сотуктан баштайлы. Эмне дегенде смородинаны, мисалы, гектарынан 20 тонна смородина алсак, түшүм алса болот экен. 10 соттугунан ошондо 2 тонна алсак, мисалы,
2 тоннаны банка кылып сатсаңар болот. 100 сомдон сатайлы, мисалы. 100 сомдон эле сатсак, минимум миллион сом керечет алат. Ошо бир үй бүлө. Миллион сом жылына, бир сезондо миллион сом келиш. Эмне деген акча, ошого мол биз өкмөттөн кечке эле мына мат резервти деле көрүп атам, эптеп эле эме кылып атышат. Мен деле бул өкмөткө азыр көзүм жетпейт, баарын камсынданып, жакырлардын, аз жакыр эмес, ортого жашаган үй бүлөгө деле азыр продовольствие кризис башталып атат. Ошондуктан биз алардын көзүн карабай, жардам сурасак дагы көчөт жагынан могу бизге европейский көчөттөрдү алып келип берсин, жаңы. Анан мондай бир жерлерге дачаңар болобу, жер үйүңөр болобу, баарыбыз ушундайга тиккен көтөйлү, массово. Массово өтсөк, биз объем чыгара алабыз. Объем чыгарсак, Кыргызстан бүт бары келет, Кытай келет, казактар келет, россияндар келет. Эмне дегенде биздин жерибиз укмуш экен смородинага. Биз бир эле смородина менен эле дүйнөнү алып койсок болот. Бренд кылып берсек болот. Кыргызский смородина дегенчи. Банкаларга, баклашкаларга мондай граммдап сатсак болот. Түрлөрүн кылсак болот. Анын бир эле варенье эмес, смородинадан толтура дары жасаса болот. Сок жасаса болот, билесиңер. Бир 20дай бир продукция чыгарса болот да. Дары, чөп, чай, май, бүт баарын чыгарабыз. Ошого алыбай, могул өкмөттөн сурайлы. Отуруп алып эле кечке өкмөт иштебей атат деп, конкретно бизге черный смородинанын Голландиядан алып келеби, Европадан алып келеби, каяктан алып келет, бизге жакшы сортун алып келсин, элге берсин, гумпомощный ордуначы. Мага берсе, мисалы мен азыр 20 соток жер даярдап атам, 4 тонна мен смородина чыгарып турат элем, продукцияга даяр кылып, сырье берип турат элем. Сразу цехка тапшырат элем, цех банковать этип берет, мисалы. Ошентип ар бир адам ошого өтүшүбүз керек. Анан мына негизи эле айыл чарбачылык аябай жакшы. Мына коронавирустан эмне бул илдеттен кантип кутулабыз деп атпайбы, элдер вакцинация таба албай, дарысын таба албай атат. Эң жакшысы бул упражнение физический, таза аба, анан D витамин. Таза абада, күндүн нурунда иштесек, иммунитет көтөрүлөт. Иммунитеттен жакшы дары жок. Дүйнөдө бүт вакциналар иммунитетти көтөрүш үчүн эле, адамдын өзүнүн иммунитетин ойготуш үчүн вакцина кылат. Иммунитетти биз табигаттан эле алышыбыз керек. Ошо жемиш, мөмө жемиш өстүрүп, ал жерге азыр мен мына дачада 4-5 жыл болуп калды. Мөмөлөрдү эме кылып, мага чейин берде бир орус жашаган экен, мисалы. Ушу 4 сотуктан эле тонналап погребине жийишкен. Алмурут, алма, малина, карагат, бияктан картошка, помидор, огурцы, бүт баарын банкалап, мен книжкасында көрдүк. Книжкасы 82-жылдан баштап жазып келатканда бүт баарын 4 сотук орус ушудан эле жашачыкен, өзү аялы экөө. Азыр бизде 8 сотуктан 5, минимум 5-8 сотуктан отурушат жыл массивдерде. Кээ бирлерине барсаң 50 сотукта. Эчтеке экпейт экен кыргызчы. Налып эле ошо оңой акат алдым бердим. Болду, баарын токтотуш керек, жерге өтүшүбүз керек. Массовый мону айдайбыз жерлерди. Баарын айылдарга эме кылабыз, урукту өкмөттөн талап кылабыз. Районный управление агрохозяйства деген бар. Ошо жерге арыздарды жазабыз. Келгиле, нан сурабайлы, ун сурабайлы, көчөт сурайлы, урук сурайлы, жер семирткичтер сурайлы. Анан мына консультация керек болсо, биз беребиз. Мына Абдулла Ташиевич өзү директор, мына элдик департамент народного хозяйства деп ошонун начальниги болгон. Ошолдон биз бүт эме кеңешин берип турат бесплатно. Элдик министр болуп берет. Карагатты кандай өстүрүш керек, сортторун баарын түшүндүрөт. Багбанчылардын телеграм каналы бар, 15 000 киши бар азырчы. Ошол жерге киргиле, баарыбыз ошо карагаттан баштайлы. Өкмөт бизге жардам берсин, талап кылалы, достор. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники. По оперативным данным, на утро 33 апреля в республике